Саламатсыңарбы балдар? Мен бүгін сілерге Азербайжан эл жомогу 7 анар чыбык аттуу жомокту айтып беремин. Кана эмесе балдар, ыңгайлуу олтуруп жомокту угабыз. Илгери бир акылман карыянын 7 уулу болуптур. Бир туугандар кичинекейинен эле ынтымакта жашап, бирге уктап, бирге туруп, эч качан ажырашчу эмес экен. Элдин баараларга суктанып карашчу экен. Аларды бир да душман жеңип албаптыр. Жада калса жырткычтар да аларга тең тайлаша алчу эмес экен. Алар аң уулоого да чогуу чыгып, аю, карышкыр, арстан, жолборсту тирүүлөй кармап алышчу. Бакандай 7 баатырга деги ким теңдеше алсын? Экөө шыйрактан кармаса, 3-чүсү куйруктан, 4-чүсү кулактан, 5-чүсү баштан алып, айтор бир дагы жырткыч аларды жеңе албаптыр. Арадан айлар, жылдар өтөт. Бир туугандар эр жетип үйлөнүп жайланышат, бала бакыралуу болушат. Атасынан бөлүнүп, ар бири өз-өзүнчө түтүн булатышат. Ошондон мурдагыдай катташпай калышат. Душмандар пайдаланып, алардын үйлөрүн тоноп, өздөрүн сабап кеткен учурлар көп боло баштайт. Жалгыз калган кезде кол салып үйлөрүн тоноп кетет. Аң улоого жалгыздап барып, куру колго айткан учурлары да көп кездешчү болду. Карыя да улгайып калган эле. Эгер мындан ары ушундай боло берсе, өз ара нааразычылык бир туугандарды касташтырарын баамдаган атасы уулдарын чогултуп мындай дейт. Балдарым, эртең ар бириң бирден анар чыбык алып келгиле дейт. Атасынын сөзүнө эч кимиси үн чыгарган жок. Эртеси атасы балдары алып келген чыбыктарды боолап, ар бирине карматып, кана күчүңөрдү сынап көргүлөчү. Кимиң сындыра алар экенсиң дейт. Бар күчүн салып, канчалык аракет кылышса да, бир туугандардын эч кимиси бооланган чыбыктарды сындыра албайт. Ошондо атасы чырпыкты ажыратып, ар бирине бирден берип, эми күчүңөрдү көрсөткүлөчү дейт. Балдары бирден берилген чыбыкты оңой эле сындырып коюшат. Бир туугандар атасынан минтип сурашат. Ата, чыбыктарды эмнеге бооладың? Балдарым, береги 7 чыбык силерсиңер. Эгер силер ушул чырпыктардай биригип, ынтымакта жашасаңар, силерди эч ким жеңе албайт. Жыргап жашайсыңар. Ал эми келише албай, ыдырап кетсеңер, душманга кор болосуңар. Күчүңөр менен бактыңар биримдикте, дейт атасы. Ошондон тартып бир туугандар ынтымакта жашай башташат. Үйлөрүндө кененчилик, бакыт кайрадан уялап, алардын күчүнө эч ким тең келе албай, ынтымагын эч бир адам ыдырата албаптыр. Мына балдар, мен бүгүн силерге Азербайжан эл жомогу 7 анар чыбык аттуу жомокту окуп бердим. Эмесе, эмки жолугушканга чейин саламатта болгула.